Салам урматтуу достор, сиздер Бай Билим Медиа каналындасыздар, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы урматтуу достор. Биз сиздер менен сонун бир долбоордун башында турабыз достор. Эми сиздер менен ушуга чейин биз орус тилинин грамматикасын үйрөнүп келдик. Эми Кудай буйрса мындан кийин биздин грамматика сабагыбыз дагы уланып чыга берет. Биз сиздер менен азыр биринчи сабактан баштап орус тилинде сүйлөшүүнү үйрөнөбүз. Сүйлөшүүгө басым жасайбыз. Разговорная речь деп коет орус тилинде. Мына ушуга басым жасайбыз урматтуу достор. Бул сабактарыбызды биз орус тилинин практикалык курсу аттуу китептин 3-чү бөлүгүнөн тартабыз. Эгерде сиздер китеп алууну каалаган болсоңуздар, экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Урматтуу достор, анда эмсе адегенде эле биз орус тили боюнча сабагыбызды биринчи сабагыбыздын темасын айтып коеюн. Биз сиздер менен биринчи сабагыбызда сүйлөшүү сабагыбызда дни недели жуманын күндөрүн колдонууну үйрөнөбүз урматтуу достор. Көбүнчө орус тилинде сүйлөгөндө адамдар орус тилиндеги окончанияларды жеп алышат, жутуп алышат, же болбосо толук айтышпайт. Дни недели деген сөз жуманын күндөрү болот. Эгерде биз биринчи күнү деп айта турган болсок, мисал үчүн биринчи күн дей турган болсок, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье деп эле айтабыз, Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күн, төртүнчү күн, бешинчи күн, алтынчы күн, жетинчи күн жана базар күнү десек, мына ушинтип эле понедельник, вторник, среда, четверг деп айта беребиз. Ал эми буну бирок сүйлөшүүгө келгенде туура колдонууну үйрөнүшүбүз керек болот урматтуу достор. Көпчүлүгү туура эмес колдонот. Мисал үчүн, эгерде биринчи күнү дейт турган болсок, в понедельник деп айтабыз. В понедельник, в понедельник, в жазылат, бирок ф болуп окулат. В жазылат, ф болуп окулат. В понедельник биринчи күнү болот, биринчи күндүн ичинде. Ал эми экинчи күнү дей турган болсок, во вторник. Эсиңиздерде болсун, вторник дегенге во дегенде ону кошобуз. Во вторник болот. Андан кийин, ал эми үчүнчү күнү дей турган болсок, в среду. В жазылат, ф болуп окулат. Экөөсү в среду болот да. Ошондо ф менен с дароо экөөсү бири менен мындай жабышып калат да. В среду. Үчүнчү күнү окончаниясы у болуп атат. Среда дегенде окончания у болуп атат. Маани берип коюңуздар. В четверг. Төртүнчү күнү болду ошондо. В четверг десек төртүнчү күнү. Ал эми бешинчи күнү дей турган болсок, в пятницу. В пятницу. Мында дагы окончания аягы пятница деген күндүн аягы у болуп атат, В пятницу. В жазылып атат, бирок ф болуп окулат. В пятницу. Андан кийин алтынчы күнү дей турган болсок, в субботу. В субботу болот, В субботу. Бунун дагы окончаниясы у болуп атат. Андан кийин эгерде в воскресенье болот. Воскресенье деп айта турган болсок, в воскресенье болот. В воскресенье. Эми мисалга өтөбүз урматтуу достор. Мен мисал үчүн биринчи күн иштеймин дей турган болсок, я работаю в понедельник. В жазылат, бирок ф болуп окулат деп айттык, Ф болуп айтылат. Я работаю в понедельник, я работаю во вторник, я работаю в среду, мен үчүнчү күн иштейм. Я работаю в четверг, Ф болуп окулат. Я работаю в пятницу. Я работаю в пятницу, мен бешинчи күнү иштейм. Андан кийин ал эми я отдыхаю в субботу и в воскресенье деп айтабыз. Я отдыхаю в субботу, в жазылат, ф болуп окулат. Я работаю в субботу и в воскресенье. Мен ишемби жана жекшемби күндөрү эс аламын. Я отдыхаю. Андан кийин, например, я хожу на курсы, мен курска барам. Я хожу на курсу в понедельник, в среду и в пятницу. Мен биринчи, үчүнчү жана бешинчи күндөрү курска барамын болду ошондо, Ушинтип в менен колдонобуз. Ал эми мен понедельник күнү жумушка чыгам дей турган болсок, я выйду на работу
В понедельник я выйду на работу в понедельник деп айтабыз. Ал эми мен экинчи күнү жумушка чыгам деп айта турган болсок, я выйду на работу во вторник деп айтабыз. Я выйду на работу во вторник. Мен экинчи күнү жумушка чыгамын болот. Андан кийин эми урматтуу достор, муну сөзсүз жаттап каласыздар деген ойдомун. Сөзсүз муну жаттап алыңыздар. Демек, в менен кантип колдонобуз? Биз сиздерге бир катар түшүндүрүп өттүк. Андан кийин эми бул ушул күндөр, биринчи күндөн воскресенье күнгө чейин до предлогу менен дагы колдонулат. Мисал үчүн, я закончу эту работу, мен бул жумушту бүтөмүн. Я закончу эту работу до понедельника. Мен бул жумушту понедельник күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до вторника. Окончанияларына маани бериңиздер. Мен бул жумушту вторник күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до среды. Мен бул жумушту среда күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до четверга. Мен бул жумушту четверг күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до пятницы. Мен бул жумушту жума күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до субботы. Мен бул жумушту суббота күнгө чейин бүтөм. Я закончу эту работу до воскресенья болот да. Воскресенье болсо я болот. Демек, е менен аяктаган болсо я болуп окончаниясы өзгөрөт. Мына ушундай кылып урматтуу достор колдонобуз. Башка нерсени дагы айтсаңыздар болот сиздер. Мисал үчүн, мен понедельник күнгө чейин келем. Я приеду до понедельника. Я приеду до вторника. Деп вторникте демек окончаниясы а болот экен. А болот. Понедельникте а болот. Среда дегенде среды болот. Себеби женский род, ошондуктан ы кылып атабыз. До среды үчүнчү күнгө чейин. До четверга. Четверг дегенде дагы а деген окончания коюлуп атат. Пятница дегенде дагы ы болот. До пятницы. Суббота дегенде до субботы болот да. ы болот. Ошондуктан женский род болгондуктан ы болот. Ал эми воскресенье дегенде я болуп атат. До воскресенья болуп атат. Мисалы эми мисалга өтө турган болсок, мен суббота күнүнө чейин окуйм дей турган болсок, я буду учиться до субботы деп айтабыз. Я буду учиться до субботы. Андан кийин мен четверг күнгө чейин тренировка кылам десек, я буду тренироваться до четверга. Я буду тренироваться до четверга. Мен четверг күнгө чейин тренировка кылам болот. Андан кийин мы учимся до пятницы. Мы учимся до пятницы. Биз жума күнгө чейин окуйбуз болот. Андан кийин атам 3-күнгө чейин келет дей турган болсок, отец приедет до среды. Отец приедет до среды. Атам 3-күнгө чейин келет болот. Андан кийин мен воскресенье күнгө чейин эс алам дей турган болсок, я буду отдыхать до воскресенья болот. Я буду отдыхать до воскресенья. Мен воскресенье күнүгө жекшемби күнүнө чейин эс аламын болот. Эми урматтуу достор, сөзсүз муну дагы до предлогу менен кантип колдонобуз муну көргөздүк. Кайра видеону артка кайтарып кааласаңыздар жаттап алыңыздар. Эми урматтуу достор, мындан кийин с предлогу менен дагы колдонобуз. Мисал үчүн, мы начнем работу с понедельника. Биз биринчи күндөн, понедельник күндөн баштап дегенди туюнтат. С деген предлог ушуну туюнтат. Мы начнем работу с понедельника. Биз понедельник күндөн баштап жумушту баштайбыз. Мы начнем работу со вторника. Вторник дегенде са коюлат. Со вторника. Биз экинчи күндөн баштап жумушту баштайбыз. Мы начнем работу со среды. Биз үчүнчү күндөн жумушту баштайбыз. Среда дегенде окончание ы болот. Андан кийин мы начнем работу с четверга. Четверг дегенде дагы а деген окончание коюлат. Андан кийин мы начнем работу с пятницы. Биз жумушту 5-күндөн баштайбыз. Мы начнем работу со субботы. Биз жумушту суббота күндөн баштайбыз. Мы начнем работу с воскресенья. Биз жумушту жекшемби күндөн баштайбыз болот. Мына с деген предлог менен ушундай кылып колдонобуз, урматтуу достор. Сөзсүз жаттап алыңыздар. Окончанияларына маани бериңиздер. Среда дегенде ы болот экен, пятница дегенде ы болот, суббота дегенде ы болот. Со среды, с пятницы, со субботы болот, Демек окончанияларга көңүл буруңуздар. Андан кийин эми мисал айта турган болсок, урматтуу достор, дети пойдут в школу с понедельника.
балдар мектепке биринчи күндөн баштап барышат. Наша работа начнется со вторника. Биздин жумушубуз экинчи күндөн башталат. Наша работа начнется со вторника. Биздин жумушубуз экинчи күндөн башталат болот. Андан кийин магазин будет открываться со среды. Магазин будет открываться со среды. Магазин үчүнчү күндөн баштап ачылат болот, урматтуу достор. Андан кийин они начнут работу с пятницы. Они начнут работу с пятницы. Алар жумушту 5-ші күндөн башташат. Андан кийин строители начнут работу со субботы. Куруучулар жумушту ишемби күндөн башташат. 6-ші күндөн башташат болот, урматтуу достор. Эми мына ушинтип, урматтуу достор, андан кийин күндөрдү айта турган болсок, мисал үчүн эми биз по предлогу менен дагы колдонобуз. По предлогу менен колдонобуз. Мисал үчүн по понедельникам көп по келгенде эми ам же ям деген окончание кошобуз да. Орус тилинде ам же ям деген окончание кошобуз. Мисал үчүн по понедельникам десек ар биринчи күнү, ар биринчи күнү болот. Ошондо по болсо ар деген кыргыз тилинде ар же болбосо орус тилиндеги каждый дегенди түшүндүрөт. Каждый понедельник деген мааниде по понедельникам ар биринчи күнү. По вторникам десек ар экинчи күнү. По средам ар үчүнчү күнү. По четвергам ар төртүнчү күнү. По пятницам ар жума сайын. Ар 5-ші күнү. Ар 5-ші күнү. По субботам ар 6-ші күнү. По воскресеньям, воскресенье дегенде ям койлот. По воскресеньям ар 7-ші күнү болот, урматтуу достор. Демек, мисал үчүн сизде бир адатыңыз бар, ар понедельник күнү жумушка чыгасыз, мисал үчүн. Я выхожу на работу по понедельникам деп айтасыз. Мен биринчи күндөрү жумушка чыгамын. Андан кийин мисал үчүн я не работаю по вторникам. Мисал үчүн мен ар вторник күнү иштебеймин. Я не работаю по вторникам деп колдоносуз. Дети учатся по средам. Ар 3-ші күнү балдар окушат. Андан кийин я выхожу на такси работать по четвергам. Мен таксиге иштөө үчүн 4-ші күндөрү чыгамын. Я иду молиться по пятницам. Например, мен ар жума сайын намаз окуганга барам. Андан кийин по субботам я не выхожу на работу. По субботам я не выхожу на работу. 6-ші күндөрү мен жумушка чыкпаймын. Ар 6-ші күн болот, ошондо. По воскресеньям я отдыхаю дома. По воскресеньям я отдыхаю дома. Жекшемби күндөрү мен дайыма үйдө эс аламын болот. Мына ушун менен урматтуу достор, биздин орус тилинде сүйлөшүү боюнча тартылган биринчи сабагыбыз аягына чыкты. Эгерде сиздер бул теманы дагы да кенен жакшы өздөштүрүүнү каалаган болсоңуздар, орус тилинин 3-чү бөлүгү китебин алсаңыздар, бул китеп сиздерге сүйлөшүүнүн сонун үйрөтөт. Анда эмсе кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламединов вас всегда любит и уважает. До свидания, дорогие друзья. До следующего урока.